Астаналык окуучу карды кереге жаратуунун жолун тапты. Даниал Исхаков аны техникалык сууга айландыруучу система жасады. Долбоор тиричилик муктаждыгына пайдаланылган ичүүчү таза сууну үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Ойлоп табуучунун айтымында топон сууну үйгө тараткан станция каалаган объектиге орнотууга ылайыктуу. Кошумча тиричилик булагы системасы альтернативалык энергия булагы менен иштейт. Бул энергиянын башка түрлөрү менен байланышкан. Ошондой эле аппарат энергия менен катар үйдүн жылытуу системасына кошулуп, жылуулукту да үнөмдөйт. Эң негизгиси кыш бою топтолгон карды сыртка чыгаруунун кажети жок. В специальную емкость для хранения снега загружается снег уборщиками. Атайын кутучага жыйналган кар салынат. Андан кийин кампадагы кар жылытуу системасы аркылуу эритилип, суюктук физикалык фильтрден өтөт. Аны чечип алып, тазалап турууга болот. Ал суу атайын кампа аркылуу өтүп, насостун жардамы менен керектөөчүлөргө техникалык максатта жөнөтүлүп турат. Системага атайын биологиялык чыпка орнотуп, толугу менен тазаланган кардан ичүүчү сууну алууга мүмкүнчүлүк туулат. Биологический фильтр для того, чтобы данная вода проходила полный процесс очищения и на выходе становилась питьевой. Эми Борбор калалык окуучулардын долбоору өлкөдөгү дары өсүмдүктөрү тууралуу кеңири маалымат берет. Анын касиеттерин, каршы көрсөтмөлөрүн, ал тургай тунма жасоо менюсун жана натыйжалуу жыйноо убактысына чейин мобилдик тиркеме аркылуу билүүгө болот. Ал үчүн керектүү өсүмдүктү телефонго тартуу жеткиликтүү. Экранда ар кандай булактардан чогултулган маалымат пайда болот. Азырынча мында Акмола аймагынын дары-дармек өсүмдүктөрү камтылган. Бул элдик медицина тармагында санариптик технологияны колдонгон алгачкы казак тилиндеги биринчи мобилдик тиркеме. Долбоордун авторлору анын орус жана англис тилдериндеги нускаларын иштеп чыгууну пландаштырууда. Біз мобильді қосымшаны жүзеге асыру үшін жасанды интеллекттің бір бөлімі, яғни Биз мобилдик тиркемени ишке ашыруу үчүн жасалма интеллекттин бир бөлүгү болгон Google тобу жасаган Chapel Machine веб тиркемесин колдондук. Ал жерде биз өсүмдүктөрдү таанууну ишке ашыруу үчүн Java тилинде Android студияда код жаздык. Биз бул мобилдик тиркемени мындан ары да өнүктүргүбүз келет. Башкача айтканда, Акмола облусуна гана токтолбостон, Казакстандын бардык өсүмдүктөрүн базага киргизип, аларды бөлүп алабыз. Кандай өсүмдүк кайсы аймактан алынганын жана анын дарылык касиеттери деп. қай өңірден алынғаны және олардың дәрілік қасиеттерін.